Урматтуу депутаттар, бул Марлен Абдрахманович эң бир чоң бүгүн көйгөй болуп аткан мыйзам долбоорун алып чыгыптыр. Шаарыбызда бүгүн баарыбызга маалымдуу көбүнчө элдер азыр тротуарда кенен жүрө албай калдык дейт. Кайсыл жагынан кайсыл жерден азыр гидроскутер келет, же болбосо бир техникасы келип эметет деп. Ошол эле убакытта чоң жолдо да машиналарга зыяны тийип атат. Бул техника болгондон кийин менин сунушум бул сиздер чоң жолдо жүрө турган болуп атасыз сунушуңуздар же тротуар жакта? Biz айтып атабыз, толук түрдө шарттарды түзүп, өзүнчө линия кылып, тротуар жактан жүрөт. Бирок тротуар жок жактан машина жакка чыкканга уруксат, бирок толук түрдө только чети менен. Ал эми түнү жүрө турган болсо, атайын өзүнүн жанагы светоотражающий немелер менен чапталган болуш керек деп ушундай МВД менен чогуу иштеп чыктык да буну. Ошо жоосун жакшы караш керек. Эми бүгүнкү күнү автожолдор деле, машина жүргүзүүчү жолдорубуз деле азыр пробкага кабылып атат. Канча автотыгындар болуп атат. Ага киргизсек, ал жерде авария болуп атат. Бирок биз тротуарга киргизсек, тротуарда элдер кенен жүрө албай калдык дейт. Ага кошкондо деле бала чуркап калат, башка болот, ошол жагын карап койсоңуздар. Бирок буну колдоо берели, аларды өзүнүн жолуна салышыбыз керек. Рахмат.